Кыргызстанда учурда болуп жаткан кырдаалды коронавирустун экинчи толкуну деп айтса болобу? Экинчи толкуну деп, негизинен эми SARS-CoV-2 Кытайда ноябрь-декабрь 2019 жылдары башталган. Эң биринчи эле биздин өлкөдө өзүбүзгө баардыгыбызга белгилүү болгондой, мына 18 март 2020 жылдан баштап тастыкталып баштаган. Ошонун негизинде андан кийин өзгөчө кырдаал, өзгөчө абалдар жарыяланган биздин өлкөдө. Эпидемия ар кандай ар түрдүү мүнөздүү болуп жүргөн. Белгилүү түрдө мамлекет менен, мамлекеттик органдар менен контролдонуп турган. Ал эми ошол карантиндик иш-чараларды алып салгандан кийин, ошо өзгөчө кырдаалды, өзгөчө абалды алып салгандан кийин, Кыргызстанда өзүңөргө белгилүү болгондой эпидемиологиялык абал Кыргызстандын бардык өлкөлөрүндө, бардык региондорунда өзгөчө, мына биздин чоң шаарларыбызда, калкыбыздын жыштыгы абдан көп райондордо COVID-19 андан сырткары ооруканадан сырткары катталган пневмониядан саны өсүп кетти. Бул жерде эми биз биринчи же экинчи толкун деп айта албайбыз, анткени бул терминологиянын бардыгы, бул терминология, бул условная терминология. Биздин ишибизге, биздин сөзүбүзгө бул ар кандай башка эл аралык эксперттер аркылуу киргизилген терминология. Официалдуу биринчи толкун, экинчи толкун деп мындай терминология негизинен жок, анткени эпидемиологиялык процесс өзүнүн өзгөчөлүктөрүнө ээ болот. Ал эпидемиологиялык процесстин өзгөчөлүктөрү ошол өлкөдө жүргүзүлүп жаткан уюштуруу профилактикалык иш-чаралардын жана карантиндик жана изоляциялоо иш-чараларынын сезонго жараша жүргүзүлүп жаткандыгына жараша көбөйүп жана азайып тургандыгы менен өзгөчөлүнөт. Ал эми эгер ошол эле эл аралык уюмдардын эксперттеринин ойлоруна, эксперттердин бүгүнкү күндө жүргүзүлүп жаткан, кыскача мөөнөттө болсо дагы жүргүзүлүп жаткан иш-аракеттеринин жыйынтыктарына көзүбүздү буруп карасак, алардын айтуусу боюнча 60% дүйнө жүзүнүн жер шарынын калкы 60% ушу COVID-19 илдети менен ооруп чыгып, ооруп чыкмайынча, бул анан кийин коллективдүү иммунитет дүйнө жүзүндө калыптанмайынча, бул оору 2 жылга чейин ошо дүйнө жүзүндө созулат деген бул эл аралык эксперттердин ушундай бир ойлору бар.